Сиз президент болгондон бери мына алтыныбыз 52 тоннадан ашты. Ушул компенсацияны карап бир 2-3 тонна алтынды ош шаарына карап берсеңиз. Түшүнүктүү. 2 тонна алтын билесизби канча сом турат, канча доллар турат? Почти 300 миллион доллар турат азыр. Даже 400 болуш, 400ге чыгып кетпесесиң. 400 тонна, 400 миллион. Так, Жеңиш Токторбаев боюнча да биз ал кишиге ишенип алып келип койдук мэрияга. Башында абдан жакшы иштеп атты. Мына сиздер окшоп эле мен деле ишенип, ой молодец, мыйзамсыз курулуштарды бузуп атыпсың. Каналдын жээгине үстүнө үй салып алгандардыкын бузуп атыпсың деп көрдүңөр да, үстүнө үй салып алгандар. Мисалы суучулдар барып туруп, ошо регулировка кылып сууну кылайын десе, бирөөнүн эшигин такылдатып барып, уруксат берет, сууну эметип алайын дейт экен да. Анан ошондой кылып, анан мал сарай кармаган малдарды куруп алган, бул эми туура эмес. Бул жагынан эми анын эмгеги деле бар эми. Аша чаап кеткен жактары дагы болуптур. Мына мен ушу акыркы 1 айда мына Жанар мырзаны кабыл алып атам 2-3 жолу. Бияка жиберип мына министрди, курулуш министрин, жол, МЧС министрлерин жиберип, анан отчет алганда, отура берле. Отчет алгандан кийин анан мен дагы көрдүм да, чындап эле аша чаап кеткен жерлери дагы болгон экен. Эми баякы сносту кылып салып туруп, анан аны биринчи снос кылбай туруп, алар менен келишиш керек эле. Тил табышыш керек эле, баасын келишип туруп, анан чыга берип туруп, анан кийин снос кылыш керек эле. Бүгүнкү күнгө чейин мына Жанар мырза айтып атат, 70 канча киши, 700 канча кишинин үйү бериле экен деп. Анын бардыгын биз азыр ордуна, калыбына келтиребиз. Ал эми биздин бийликтин кемчилиги, менин деле кемчилигим десем болот, эми ишенип мэр кылып койсом, анан кийин ушундай туура эмес иштерди жасабайыптыр. Ийгендиги үчүн эми мен дагы күнөөбүздү биз мойнубузга алабыз. Ошон үчүн бийлик булардын бардыгын бүтүрүп беребиз.